Албетте, мага анда ким суроо берет? Мына мен справкамды карасам, бүгүнкү күнгө 2000ге жакын Кыргызстандын жарандары соттолгон экен да чет өлкөдө. Ошонун 1,5 миңи Россияда экен, 220 киши Казакстанда экен, Тажикстанда 34 киши бар экен, Өзбекстанда 20 киши соттолгон экен да. Азыр биз могу ратификация кылып атабыз. Кореяда ушу базовый норма киргизип атабыз да, туурабы, соттолгон адамды кантип этапировать эткенге бул жакачы. Кореяда азыр канча адам соттолгон экен бизде? Ошо маалымат берип коюңуз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын 2 жараны Корея Республикасына жоопко тартылып жатат. 1 жаран жазасын өтүп бошотулган уже. Жакшы, бул мыйзам абдан керек. Эмне үчүн дегенде, Кореяда дагы бүгүнкү күндө биздин жарандар абдан көп эмгек мигранттары болуп жүрөт. Албетте, ал жакта биздин элчилигибиз бар, алардын укуктары. Сиз мага айттыңызчы, өзү мына азыр кайсы бизде Кыргызстанда кайсы мамлекеттик орган заниматься этип атат? Ошо биздин бул жакка, ошол жерде соттолуп кеткен жарандарды бул жакка өткөргөнгөчү Россия, Казакстан менен кайсы орган занимается сейчас? Башкы прокуратура. Экстрадиция маселелери башкы прокуратурада. Сиз прокуратурадан болосузбу? Ооба. Азыр силерде канча иш бар по этапированию наших граждан? Жок, бул деген мен туура эмес айтып атам, этапирование эмес, бул уже соттолгон адамды биздин СНГнын конвенциясы бар да, туурабы? Ооба, Минский, Кишиневский 2 конвенция бар, ошол негизинде берүү, экстрадиция, ошол 2 конвенция негизинде болот. Жакшыраак так айтсаңыз, сиз туура эмес айтып атасыз. 2 конвенция бар. Кандай конвенция? Минский конвенция, андан тышкары Кишиневский конвенция бар, 2 конвенция бар. Жок, бул маселе боюнча сиз туура эмес айтып атасыз. Москвада 1998-жылы түзүлгөн конвенция бар. Именно по переводу осужденных лиц. Сиз дипломатический конвенцияны айтып. 10 секунд. Минск менен Кишиневский — это дипломатическая конвенция. А именно по переводу осужденных — это московский соглашение бар по странам СНГ. Ошону сурап атам мен сизден. Сиз билбейсизби аны? Маалыматым жок ал боюнча. Биз ошол Ортаңғы микрофонға чыгыш керек. Биринчи микрофон. Мен көтөрүп аткан эң негизги маселе да, урматтуу прокуратуранын өкүлү, келес эчтеке билбейсиздер деп отурасыз. Баяктагы адаш дипломатический конвенцияларды заблужденияга вводить этип. 1,5 миң киши биздин граждан Россияда отурат деп атам мен. 220 киши Өзбекстанда, немеде, Казакстанда отурат. 2,5 миң кишинин биздин эмгек мигранттарын тагдыр жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сиз билбейсиз, как их даже сюда этапировать, да, перевести. Негизги конвенция стран СНГ 1998 года. Даярданып келбейсизби сиз? Алардын туугандары, балдары күтүп отурат да балдарын. Качан прокуратура бияка алып келет деп. Давай мага данныйлар бергиле, канча граждан бар экен. Турусбек Кубатбекович, жазуу түрүндө маалыматты берип койгула.